Саламатсыздарбы? Бүгүн Акын Шайлообек Дүйшеевдин чыгармачылыгы тууралуу кеп кылабыз. Анда эмесе баштадык. Акын Шайлообек Дүйшеев Нарын облусунун Ат башы районундагы Ача Кайыңды айылында 1950-жылы 23 февралда жарык дүйнөгө келген. 3 жашында атасынан айрылып, апасы аны чоң энесинин колуна калтырып кетет. 13 жашка чыкканда жалгыз таянар тоосу болгон чоң энеси көз жумуп, эже жездесиникинде чоңойгон. Жаш талант үйүнөн 6 чакырым алыстыкта жайгашкан мектепке жөө барып келип окуган. Акын Кыргыз Улуттук университетинин филология факультетинин журналистика бөлүмүн бүтүргөн. Байдылда Сарнагоев атындагы эл аралык адабий сыйлыктын лауреаты поэзияга кадам мектепте окуп жүргөндө кыздарга арнап жазган ырларынан баштаган. Өзүнүн чыгармачылык жолунда башкалардан айырмаланган дастан, поэма, лирикалык жана публицистикалык ырларын жараткан. Анын бир топ ырлары обонго салынып, эл арасында ырдалууда. Учурда кара сөз менен жазылган көлөмдүү Агындылар чыгармасы окурмандардын колунан түшпөй окулуп жатат. Анда айылдын автопортрети, элеттин энциклопедиясы, китепти тигил же бул жанрга кошууга мүмкүн эмес, анын зарылдыгы да жок. Ар бир окурман андан элет турмушунун бардык формаларын, өз энелерин, өз айылындагы ичтеринде кылдай кири жок жаркын адамдарын, өзүн, балалыгын, жаштыгын, окуучулук кездерин, жетпей калган сүйүүлөрүн тапса болот. Окуп жатканда айылдын, айылдаштардын керемет турмушу көз алдыңа тартылат. Чынында эле Агындылар абдан кызыктуу жана жеңил окула турчу китептердин бири. Бегимай Сталбекова, Эрлан Баястанов, НТС.